арыздар боюнча так цифр айтуу азыр мүмкүн эмес. Анткени эсеп палатасынан борбордук аппараттан келишти. Алар текшерүүнү баштады. Мына курулуш министри президентибиздин тапшырмасы менен келди. Азыр бүт жактан текшерүү болот. Ошондон кийин гана биз карыздын суммасын айтпасак кыйын. Бирок бул жанагы компенсацияны кошпогондо, жанагы снос болгон үйлөр, коммерциялык имараттардан дагы дээрлик 90% азыр биздин мойнубузда. Дээрлик 10%га жакын гана чечилген. 90% бизде. Андан сырткары могул келишими жок. Жөн гана болжолдуу сметалык баа менен башталган объектилердин дагы бүт жоопкерчилигин мындан ары мындай биз алабыз да. Ошондуктан мен өткөндө Бишкекке барып президентибизге бул боюнча акыркы абал боюнча дагы маалыматтарды толук берип келдим. Андан кийин мына курулуш министри келип отурат. Менимче ушу бир айдын ичинде карыздардын көлөмү мындай ачыкталат. Ошондо биз коомчулукка, журналисттерге мындай ачыктайбыз да. Мисалы ошол эле Бишкек шаары менен салыштыратын болсок, Бишкек шаарында мен мэр менен сүйлөштүм, 1 сом да карызы жок. Курулуш жана подрядчиктер деп коебуз го. Алар жумушту жасайт, акчасын алат, жумушту жасайт, акчасын алат. Негизи мыйзамдуу жол ошондой болот. Бирок мен шаардыктарга бир нерсени айтып коюшум керек, башталган бир дагы курулуш иштери токтобойт. Мына күндө эртең менен мен бардык курулуштарды кыдырып чыгып атабыз, бир дагы курулуш токтобойт. Темпи боюнча жана акча каражатынан бир аз согундап кеткен болушу мүмкүн, бирок 2 күндөн баштап булар кайра күчөттүк. Булардын мыйзамдуу жолун таап беребиз эми. Мына жасаган иштерине жараша акчасын сөзсүз алат. Буларды дагы мындай көчөдө калтырбайбыз. Эми алдыда деле курулуштар болушу мүмкүн да, бул сабак болду, эми мындайга жол бербейсизби? Албетте биз биринчиден мыйзамга ылайыктуу, экинчиден сапатка. Ушул эки нерсеге басым жасайбыз. Биз дароо бүтүрүп, жанагынтип шашылыш ача калышыбыз керек деген түшүнүктөн кетебиз. Биз биринчиден мыйзамдуу, экинчиден сапаттуу. Ушул эки нерсе менен. Мамлекет башы өзү ишкерлерди колдоп, ишкерлерге болгон бүт. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4-степенде. Жалгыз боюн эмин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранамын. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Эми мен бияка саат 10да келем дегенде уже машиналарды толтуруп коюшсуңар. Мен кече воскресенье күнү келип кеткен берге. Акырын элечи. Анда машинанын монун бир жарымы да жок болчу да. Азыр маселе мындай болуп атат да, урматтуу жетекчилер. Мага алай, чоңалай, өзгөн Каракулжадан бир 700 адам кат жазыптыр. Анан мен ойлондум, 700 адам кат жазып атса чоң маселе бар экен деп барып кыдырып көрдүк алардын бардыгын. Эми элге бул жактан келгендерге баарына мисалы батыштагы автовокзалга куй берген да болбойт деме. Шаарды аралап алар жеткичең биринчиден убакыттан, экинчиден ыңгайсыздык болуп атат. Ошон үчүн ошко бул жактан кире берген жерге эле автобекет жасап беришибиз керек. Кире берген жактан эле. Аларды кантип күч менен эле кууп атабыз анычы. Андан көрө могул жер турат мына. Ушул жерди мисалы мен 3 жол өттүм ошол жерде. Бош турат. Даяр экен, шартты түзүп берипсиңер. Ушул жерге турса болот да мисалы, шарт бар экен. А бул жерден ары кетет. Ошого эмне тоскоолдук болду? Эмнеге ушул жерде стоянка турат? Эл ар жерде алай, чоңалай, өзгөн Каракулжа жалаба жүрөт. Бул жака туруп алып атышат. Бул жерге эгер полный райондордун такситтери чоңулса, жерге батпайт. Азыр бул жерде биз мына Жалал Абадтан, вокзалдан, келечектен каттаган такситтер келдик мына. Эки жерден келгенде адам талашып уруш чыгышы мүмкүн. Биз ошол конфликтке келбеш үчүн бизге жакшынакай бир немеге келиш үчүн месте кылышыбыз керек болуп атат. Азымда болуп атат да. Нерде порядокко келтирет го. Полиция туруп, башка туруп келтирип атканда эле мына жер суббота воскресенье эле бош болду. Анан кага 5 күнгө чейин мына жердин местный машинасы эле батпай калды. Вот ошон үчүн азыр мыналар бригадалар келем десе, мери тосуңуз. Жок, батпай. кайсы местный башталат? Бул жерде көп да. Жок, кайсы местный башталат? Кече сиз машинелерди алып келбей деп аттыңыз эле. Бүгүн кайра машинелерди алып келбегиле деп калдыңыз го уже. Бир күндөн кийин. Эй, Жакын аке, жеке машиналарды атпайсызбы? Жеке машиналар жөнүнө кирип алат мен атасыз, туурабы? Ошон үчүн азыр жакшылык гана. Дархан, уруксат берсеңиз. Жакшылык азыр буларга ГЧПны берсе,
Могул жерге мыйзамдаштырып шлагбаумга акча коюп турабы? Ошондон кийин только таксилер келет да, местный машиналар койбой алат да. Просто баягы айтмакчы суббота гана машина азайып кетип жатты, башка күндөрчү. Мен кече келдиңиз, туура көрүп кеттиңиз. Мен жолукпадым беле. Ооба. Бирок 5 күн эле машина батпайт. Пандемиядан баштап жумагачы машина батпайт. Азыр канча турат, эти баш турат го, бошто турат го бардыгы. Азыр жүргүлачы ошондой басайлы басты. Негизи машина батпайт. Анан кийин мына жакты көрөлүчү. Көрдүңүзбү мына? Булар такси эмес да мунун баардыгы. Анда келсе батат эле да келгенде. Келсе батат анда. Ошону айтам да, бул жака таксилер турсун да, мына канча месте турат азыр? Мына 30 месте турат. Азыр мына жердеги ана жерде мыйзамсыз тургандарды эле түшүрүш. Жо, биз мосттун азыр стоянка болуп убактылуу кирип жүрүшпөйбү? Ал жерге биз курулуштарды баштайбыз уже. Курулуштарды баштаганда анан накта кызычы ошондо башталат. Каяка барабыз биз деп. Андан көрө азыр ушул жердеги шарттарды түзүп берип койгула. Бардык енді. Могул жерге дагы, могул жерде кече мен келип жүргөндө тиги шлагбаум. Аны эмне ачпай атасыңар тиги жакта? Бүтүргө системасы. Система Жошон бүтүргүлө, ушу бүтүр уруксат бергиле да ушул. Шлагбаум коюлсун. Мына акебиз айтып атат, 10 мүнөт аз болуп калат дейт. Больницага келгендерге. Туурабы? Мына ол мен көрүп атам. 20 мүнөт кылып берели анда. Ал жагатта таксимен мен көрүп атам. Эл деген эл бизге ошо карапайм. Бирөөсү өлүп жетейин деп ооруп келет экен, кутусунуп келет экен. Анан ошого жетпей калат. Эл үчүн калыстык. Аны бир 20 мүнөттү айтты го аны. 20 мүнөт кылып берели. 10 мүнөт Ким айткан жок аны. Ооба, 20 мүнөт кылып берели анда. 20 мүнөт кылып берели. Анда ошону ишке киргизгиле. Тиги ким эмнеден уруксат бербейт? Тек условия бербейт деп атабы эле? Условия берилиптир. Берилдиби? Болду мына. Бул жак главврач баягы өзүнүн служебный машиналарын берди. Аларга эч кандай төлөм жүргүзбөй баягы программный. Ооба, аларды жанагы номери менен эме менен киргизе берилет. Базага киргизбей. Базага кирет, аларды көргөндө ачыла берсин. Ачыла берет. Мисалы, жана тез жардамга жолтоо болбошубуз керек, туурабы? Анан неме, Жаксып мырза, ушул жерде биротоло чечип коюш керек да. Могул жерде канча врач болсо, бардыгы машина менен келишет жана коюш. Ошолордун маселесин да чечпесек, эртең кайра эле булар жолго коет, же башка жагына коет дагы. Ошолор жеңилдеткен шарт менен бир чечип бериш керек да алар. Башпайчы, туура айтасыз. Бизде эми 2000ге жакын кызмат керек. Бирок мына неменин жатакананын аркасында биз кызматкерлер үчүн стоянка уюштурганбыз, андан сырткары наркы бурчка. Бар. Бул жерде биздин дарыгерлер бир 2-3 койбосо азыр койбойт. В основном жителдер анан сыртка каттагандар эле коюп кетип атышат. Эгер платный болгон болсо, анда бул жер автоматически бошойт. 1 саат, 2 саатка уже акча төлөйт да, азыр суткалап ордунан албаган машиналар Тура. Ошондо маселе чечилет да. Анан кийин могул жерде мына вице-мэрлер турат, жетекчилер турасыңар. Жанагы бизге инвесторлорубуз деп келип атпайбы, өзгөчө Кытайдан, башка жактан. Жанагы эле уйгурабыз деп келип атышат да, ошолорду жанагы көп кабаттуу парковка, заманбап, современный. Силерге да келип атпайбы, көп келгенде. Ошолорду жанагы бир 6 кабаттуу, 7 кабаттуу парковка, ошого көндүрүшүбүз керек. ГЧП менен эле ошолорго берели. Арендага ГЧПга берели да, ошону чечели. Могул жерде канал суу кирет да жакында. Ушул жерди тосуш керек. Бир зыңкытып тосуп бериңиздер. Анан жанагы ажаткананы, жамгыр жай турган азыр мына Эрис Мукашевич айткан маселелерди. Ошолорду чечели. Мына сиз канча болду курганыңызгачы? Эми ишкер дагычы шаарга акча салып атканда өзүнүн кайтарымы болуш керек да. Биз буларды курдура берсек, биз жардам бербесек мисалы. Андай болбойт да. Мына такси айдаган агалар. Силер дагы бизге жардам бериңиздер. Биз шаарды мына башламандыкты жоюн. Анан баа саясаты боюнча дагы чогуу биргеликте биз сүйлөшүп, анан аны дагы чечишибиз керек. Чтобы кийин маселе жаралбасын. Баа саясатындагычы. ГАИден келдиби азыр? Биз чакырып аптыңыз да. Эмне баасы дейсиз? Баа кирип чыкканды, кирип чыкканды. Азыр ошол жакты бир көрүп өтпөйлү азыр мына жагына. Бияк тазалап берди да. Эми чынын айтсам, мен бул жерге өткөндө мына таңгамал келип кеттим. Могул жердеги таштандылар аябай көп болчу. Анан мен видеого тартып жөнөтүп буларды алдырганбыз. Азыр эми Жаркынбек эке. Баягы улуу сөздө уят жок дейт го. Монун бардыгын туруп баягы бүт тазалап чыкты. Өткөндө акыбалы оор болчу. Анан баягы улуу сөздө уят жок дейт. Монун бардыгы чынын айтканда бүт туалет болуп кетиптир. Жаркынбек эке. Мону тосуш керек. Тосуп зыңкытып шарт түзүп берип коелу. Монун бардыгы кадимкидей туалет болуп кетти. Бир дагы туалет жок ушул жерде. Улай турган жагын биз жардам берели, сиздер ушул чыгарып койгон. Бир немеге ачаткан. Жок, чындыгында мына Ошто туалетке болгон мамиле таптакан начар экен да. Эч жерде туалет жок. Мындай заманбап бир таза тыккан туалеттер куруп берилген. Мен мына азыр өткөндө силер тазалаганда өзүңүз көзүңүз менен көрдүңүз да. Бул жак кадимкидей туалет болуп кеттир. Могул жак. Анан вокзалга таксилер келбейт да, айтсакчы. Биякта отура берсе, бияктан попутчиктер алып кете берсе, буларга деле обидно да. Жок, мынаны ачасыңарбы ошондо?
Могу жерде жашасың анда? Бул жерде жашат да. Мына орнотулуп атат да. Мону эмне иштебей турат могу? Ушуга эмне болду? Тек условиясын алдыңарбы мону? Бул керектүү условиялар алынды. Бүгүн финишный жанагы компьютердик программдык обеспечениялар эмелери настройкалар болуп тур. Эртең менен ишке киргизе турган болду. Бул жерде арендага алган жеке иш. Бул да ГЧП менен, а? Жок, бул инициал келишим менен өзү эле орнотуп туруп бизге баланска өткөзүп берет. Анан бул жакты аренда условиясында Парковка аренда беребиз да. парковка. Ошондо Кирген чыккан жазып коесуңар. Ооба. бул жерде жана тез жардамдарга сүйлөшүп алдыңар да. Алар уруксат бериш керек, калганы акчасын төлөп кирет, ошондо бул жакта эме болот. Ама ГАИ боюнча бул жерде айттым, эми могу жерде элдин көптүгүн карагыла. Мисалы, мына карасаңар мына. Ушул жер дайым пробка. Ошко мына аркадан кирет, киргенде пробка ушул жер. Пробка бардак. Тетиги жерде пешеход турбайбы? Ошол жерде жер үстүнөн өтө турган жакшынакай современный бир өтмө кургула. Машиналар токтоп өтө берсин ошондо. Анан могу жерди жакшына кылып жакшылдандырып, көрттөндүрүп койсок могу жерге. Туугандары дагы ичин оңдоп коюптур, может жакшы аябай сонун. Могу жерде кылып берип койсок. Ушундай бошогон жерлерди элечи сквер кыла беришибиз керек.